Биздин каарманыбыз өрт өчүрүү тармагынын ардагери Сальников Валентин. алгачкы өрт өчүрүү тармагынын улуу ардагери. Ал 47 жылдык өмүрүн адам өмүрүн сактоого, өрт өчүрүүгө жумшаган. Каарманыбыз биз барганыбызда жетине албай кубанды. Өзүнүн жашоосундагы басып өткөн жолун, совет мезгилиндеги өрт өчүрүү техникаларынын амалы тууралуу кептерди жетине албай айтып берди. Я, как говорится, подражал и любил пожарных. Вот. Это для меня это были герои, потому что это всегда разговор был только о пожарах. Вот. Они были сильные, занимались спортом, штурмовкой. Сальников Валентин. Учурда 82 жашта, ал 1956 жылдан тартып өрт өчүрүү тармагында кызмат өтөп, мыкты өрт өчүрүүчүлөрдүн бири болгон. Ал эмгек жолун жөнөкөй кызматкерден баштаган. Бүгүнкү күндө ардактуу ардагер. Валентин Сергеевич. Өрт өчүрүү тармагында иштеп калуусунун бирден бир себеби атасынын ушул тармакты аркалаганы болгон. Айтымында бала кезинде атасынын бирге иштешкен кесиптештери үйүнө көп келишчү экен. Ошондон улам өзүн өрт өчүрүүчү каарман элестетип көп кыялданганын айтат. Вот в пожарной охране, это городской, это отец работал мой. Вот. И мы там жили с семьей в пожарной команде, потому что было приказом начальника управления, чтобы все начсостав, командиры, это караулов и начальник, замы были всегда при пожарной части, чтобы когда пожар, чтобы они тоже были в курсе дела, и если нужно, выезжали на тушение или руководство пожаров. Ал кичинесинде өрт өчүрүүчү атайын унаалар жок болгон деп баяндады. Атасы өрт өчүрүүчү кызматкер болуп эмгектенген жылдары өрттү ат араба менен суу ташып өчүрүшчү экен. Совет мезгилинде номер 3 өрт өчүрүүчү бөлүк азыркы тарых музейинин ордунда болгону эсинде. Ал кезде арыктан суу толтуруп 100 литрлик бетондон кол менен кыймылдатып чачышчу. Өрт катталган учурда бири чака менен суу ташып отко суу чачса, экинчиси атайын өрт өчүрүүчү курал менен өчүрүп турушкан. Сальниковдун эскерүүсүндө ал кезде тамдын чатырлары камыштан болгондуктан өрт бат эле тутанып, аны тез арада өчүрүү татаал болгонун айтат. Сергей Сальниковдун үйүндө ошол кездеги сүрөттөр күнү бүгүнкүдөй сакталуу. Бала кезинде өрт өчүрүүчү унааны кандай жакшы көрсө, азыр дагы ошол бойдон. Капыстан сырттан өрт катталган аймакка чакыруу түшкөндө жөнөп жаткан унаанын үнү мага абдан жакын туюлат деди. Ошол учурда өрт кайдан чыкты болду экен деп шаштым кетип, телефонда чалып ийем дейт. Это раньше любил пожарные машины, и я и по сегодняшний день, как где, если заводит пожарная сирена, у меня начинает мотор работать. Вот. Я сразу звоню диспетчеру, где пожар, что там горит, нужна ли помощь. Совет мезгилинде байланыш түйүндөрү аз кездешкендиктен кайсы жерде өрт болуп жатканын чакыруу аркылуу эмес, бийик мунараларга чыгып кара түтүн каптап жатканын көрүп анан барышчу. Бир сутка иш алып барып, 2 күн эс алышчу. Ошол убакта талаада чөп жыйнап, курулуш иштерин да аткарчубуз дейт. Вот. А еще вместо телефона была пожарная каланча, большая была, высокая. Вот. На ней занимались штурмовкой пожарные. И вот там дежурили раньше, где увидят дым, значит, на этот дым, значит, выезжали это самое, пожарные. Ну, может быть, даже и ложные, если там кто-то это тушил курай, там камыш или что. Ну, а в основном это были пожары, потому что строго было в городе. Сальниковдун чоң атасы шаардык өрт өчүрүү командасында 1928-1932 жылдары кызмат өтөгөн. Атасынын аталаш агасы Николай Филатов да өрт өчүрүүчү болуп 20 жылга жакын убакыт эмгектенген. Өзүнүн баласы Сергей Валентинович 1988 жылдары өрттү алдын алуу бөлүмүнүн кичи инструктору болуп кызмат өтөгөн. Не знаю, кто-то хотел быть космонавтом, кто-то хотел быть там гаишником, а я хотел как-то сразу быть пожарным. Потому что в нашей семье у нас как-то это было принято, и
Мы друг друга перенимали всю династию. Вот. От дедушки, от всех. У нас все были пожарными. 1957-1962 жылдары Валентин Сергеевич өрт өчүрүүчү унаанын айдоочусу болуп эмгектенген. Ал кезде өрт өчүрүү тармагы Ички иштер министрлигине караштуу болуп турган. Анын ишмердүүлүгү улук инспектор, улук инженер кызматтарын аркалаган. Бир катар өрт өчүрүүчү бөлүктөрдүн башчылык кызматтарында да иш алып барып жүрдү. Ушундай жетишкендиктери үчүн СССРдин Ички иштер министрлигинин мыкты өрт күзөтчү, эмгектин ардагери деген өзгөчө белгилер жана медальдар менен сыйланган. Жалпы эмгек таржымалы 30 жылдан ашык убакытты камтып, майор аскердик наамы менен пенсияга чыккан. Чоң атасы жана өзү аталган тармакта мыкты кызмат өтөшүп, 3-чү муундагы Сальниковдордун династиясы деген атакка жетишкен. Валентин Сергеевич. 1937 жылы Кыргыз СССРинин Фрунзе шаарында туулган. Бир кыз, бир уулу бар. Азыр баласы өзү менен бирге жашайт. 82 жаштагы Сергей Аксакал бош убактысын жөн гана өткөрбөйт. Анын музыкалык аппараттары бар. Бош убактысында кыяк, баян жана балалайка чертип, түрдүү обондорду аспапта ойнойт. Ал кыргызча обондорду дагы ийине жеткире аткарат. Сальников чарбачыл адам. Ал жаз келген убакта короосунда түрдүү жемиштерди өстүрөт. Алмурут, алча, алма жана башка жемиштер огородунда орун алган. Алардын баардыгына кам көрүп, убагында сугарып турат. Ал тургай пайдалуу дары чөптөрдү дагы өзү өстүрүп алат. Участок, конечно, у меня небольшой, 4 сотки, но мне хватает в удовольствие заниматься этим подсобным хозяйством. У меня все там вон, и петрушечка есть, и укропчик есть, и лук, и чеснок. Ну все, мне много не надо, это одному там, много ли надо. Бүгүнкү күндө Совет доорундагы иш алып барган кызматкерлердин саны саналуу гана. Ушул жылдарга чейин өзүнүн тажрыйбасын жаш муундарга аябай берип келген. Чыныгы аскердик жашоонун даамын сезген биздин каарманыбызга окшогон инсандар арабызда бар экенине сыймыктанып, ден соолук кааладык.